Эшик терезелери чыгарылып, 1930-жылы курулган имарат бузулууда. Буга анын авариялык абалга келип, эскилиги жеткени себеп. Бул Жалал Абад шаарындагы номер 1 Михаил Бабкин атындагы гимназия мектебинин кошумча имараты. Мектептин кооптуу абалга келгени тууралуу жетекчилиги 10 жылдан бери айтып келишкен. Мындан улам кошумча имаратты куруу зарылдыгы жаралып турган. 10 жыл мурун деле айтылып келген экен. Мектеп өзү 27-жылы ишке берилген, 1927-жылы. Ошон үчүн 95 жыл болуп атат деп айтып аткам. Анан кийин бул мектептин жаракалары, тигилер баардык корутундулар чыккан экен. Бир кылымда бир здание бузулуп, ушу 375 орундук 3 этаждуу заманбап кошумча корпус курулуп атат. Мен ойлойм, бул жаңылык эле, шаар боюнча дагы аябай жакшы бир самалык деп ойлойм. Аталган билим берүү уясы 650 балага ылайыкталганы менен бүгүнкү күндө 2,5 миңден ашуун бала окуйт. Бул боюнча акча каражаты республикалык бюджеттен каралган. Бүгүнкү күнү бул өзү сметалык баасы 79 миллион 467 миң сом акчаны түзөт. Ал эми тендерден өткөндөгүсү 58 миллион 728 миң акчага бүгүнкү күнү Алым ата фирмасы утуп алып, бүгүнкү күнү ошол башталгыч класстар окуган корпусту бузуп, аны жаңы мектепти курганга кошумча корпусун даярдоодо. Курулуш иштерине байланыштуу 1 мектептин башталгыч класстары башка имаратта окуп жатышат. Ал эми 6-7 класстын окуучулары номер 6 орто мектебинде билим ала баштады. Бирок номер 1 мектептин окуучулары шаардын ар кайсы бурчунан келгендиктен транспорт маселеси жаралып жаткандыгын мугалимдер билдиришет. Анткени номер 1 гимназия мектебинин 724 окуучусу бизге келип экинчи кезметке жайгаштырылды. Биздин номер 6 жалпы орто билим берүүчү мектебинин 555 окуучусу биринчи кезметке жайгаштырылды. Окуу процесстери эч кандай өзгүлтүккө учураган жок. Мектептин кошумча имараты бузулары менен жаңы имараттын курулушу башталмакчы. Ошондой эле 18 айдын ичинде пайдаланууга берилери маалымдалды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.